Ассаляму алейкум, YouTube көрүүчүлөр. Баарыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен. Кандай турасыздар? Менин каналыма жазылыңыздар, класс басыңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Мен бүгүн дасторкон даярдап, эжемдерди күтүп отурам. Алар азыр келип калышат буюрса. Биз эжемдер болуп бир айда бир жолу ушинтип чай ичишебиз. Эжекелерим келип кетти. Мен огороддон бадыраңдарды терип, туздайын дедим. Мына мындай болуп аябай чоңоюп кетиптир бадыраңдарыбыз. Мындай бадыраңды кандай туздайбыз десеңер, эң эле оңой. Муну тазалап жууп алабыз. Жууп алгандан кийин мунун учтарын кесебиз, кадимкидей тиги бадыраңды туздагандай. Анан кандай размер керек болсо, ошондой кылып бөлүп аласыңар. Анан баарын бөлүп кесип даярдап алгандан кийин тигиндей бадыраңды банкага суу куюп, кайнак суу улам куюп атпайбызбы? Муну болсо мен банкага суу куйбай эле азыр буларды мынтип даярдап алам дагы. Сууну кайнатып алып, ошого салып алып, анан банкаларга салып туздай берем. Мунун учтарын тигиндей бадыраңдыкындагы кесебиз, туз, рассол ичине чейин кириш үчүн. Анан мынакей. Мындай кылып бирдей размер кылып кесип алабыз дагы. Суум кайнап атат. Ушуга эле мынтип салып 1-2 мүнөт коюп коем. Тышындагы микробдор өлөт. 1-2 мүнөттөн кийин сүзүп алып, стерилизованный банкаларга сала баштайм. Мен укроп салам, укроптун баштарын. Андан кийин кара мурч салам. Тоголок кара мурчтан салам. Мындай кылып салам. Андан кийин чеснокторду салам, 5-6 баш чеснок. Анан лавр жалбырагын салам. 3-4 жалбырак. Болду. Эми бадыраңымды сүзүп алып келип салып баштайм. Мынтип сүзүп алып келем дагы. Сала баштадым. Мына толтуруп салгандан кийин буга тузун, сахарын, уксузун куюп, мынакей чоң кашык менен 1, 2 кант салам. Анан толтура эмес, 2 туздан салам. Анан 1 кашык уксус эссенциясы 80% куям. Мынакей. Эми буга ысык суудан толтуруп куюп, анан жаап коебуз. Тефальга ысык суу кайнатып алдым, чайнекке. Анан мына мынтип ысык суу куябыз дагы. Крышкасын жаап, анан көңтөрүп коебуз.
Крышкаларын кайнак сууга салып алабыз. Банкаларын жууп стерилизовать этип алабыз. Мынакей мен бурам эле мындай крышка менен жабам. Бүттү. Падыраңыбыз даяр болду. Муну 1 күнгө өңтөрүп коебуз дагы муздагандан кийин погребке салып коебуз. Мынакей кыздар. Узун бадыраң деп эч коркпоңуздар. Тигиндей бадыраңдай эле сонун туздалат. Мынакей банкаларымды туздап бүттүм. 3 литровыйга туздайын десем, 3 литровый биз 4төөбүз элебиз. Аны ачканда желбей калат. Анан 1 литровыйга туздадым. Рахмат көргөнүңүздөргө. Тамагыңыздар таттуу болсун.